Салам мекендештерим, жердештерим, мен Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы. Урматтуу мекендештер, миграциялык каттоо боюнча же жалпак сөз менен айтканда регистрация боюнча бир сыйра жакшы жаңылыктар менен силер менен бөлүшүп кетейин. Биринчиден баарыңарга белгилүү болгондой, 3-сентябрда депортация болот экен, выдворение болот экен, штраф кылат экен деген эл арасында, мигранттар арасында чоң паника болду эле. Ошол боюнча жакшы жаңылык. Ошол эки жарлык 1564R номериндеги жарлык болсо, азыр 3 айга дагы уланды. Бул боюнча бир дагы официалдуу кагаз жок, бир дагы акт жок. Муну болсо дипломатия жолдору менен, сүйлөшүүлөр жолдору менен биздин министрлерибиз, элчиликтер бир сыйра сүйлөшүп туруп өзүнүн коллегалары менен узартып берди. Эсиңиздерде болсо, 8-сентябрда Ысык көл жергесинде чоң жыйын өттү. СНГ өлкөлөрүнүн ички иштер министрлери баары келишти. Ошол жака Россия Федерациясынын министри, ички иштер министри Колокольцев да келди. Ошо келгенде биздин ички иштер министр Ниязбеков Улан Омоканович ал өзүнүн коллегасынан бир сыйра суранып, биздин кыргыз жарандарга, чет жерде жүргөн, Россияда жүргөн жарандарга бир аз жеңилдик бергиле, регистрацияга убакыт бергиле деп суранычы менен, андан тышкары министр Базарбаев жакында Москва жергесинде келип, Кудайберген Базарбаев ал дагы өзүнүн коллегалары менен сүйлөшүп суранып, ошол кыргыз жарандарга, кыргыз мекендештерге жеңилдетүү жолдорун сурап беришти. Барыңар байкасаңар, азыр көп текшерүү болбой калды, мигранттарды көп жерден текшербей калды. Эми жылдын аягына чейин, декабрдын аягына чейин регистрация кыла электер, базада жоктор, просроченный болгондор баары туруп, легализация кылып алыңыздар. Регистрация кылганга силерди эч жерден эч ким штраф кылбайт, выдворение кылбайт, текшербейт деген сөздөрүн беришти. Ошол биздин эки министрге чоң рахмат. Кудай бурса, бир аз болсо дагы жеңилдикти биздин мекендештерге түзүп беришти. Андан тышкары бул маалымат болсо кыргыздарга эле тиешелүү. Официалдуу эч кандай акциялар жок, себептеген башка улуттун өкүлдөрү дагы ушул экени билип алсалар дагы суранышы мүмкүн. Аларга дагы жеңилдети деп кыргыздарга эле бересиңер деген дагы сөздөр болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул ичара эле өзүбүздүн мекендештердин арасында жүрчү маалымат. Ошол мекендештер, айта кетчү нерсе, жылдын аягына чейин дагы уруксаат берилди, жеңилдик берилди, эч ким штраф кылбайт, депортация кылбайт. Регистрацияны кылчу жерден узартып алыңыздар, эмгек келишимин түзүп алыңыздар. Кыскасы айтканда легализация болуп, андан тышкары Сахаровго барбагандар, Сахаровдон дагы бүт жана процедуранын баарын өтүп алыңыздар мекендештер. Сак саламатта болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши, мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө мекендештер.